Китеп Өзүн издеген адам. Автору Халид Эртугрул. Окуган Арген Эшанкулов. 25 тилге которулуп, 1,5 миллиондон ашык сатылган. Ар бир адам бул жашоого өз максаты менен келет. Бирок жашоодогу максатын так аныктоо бардыгы эле адамдын колунан келе бербейт. Албетте, ар бир адам өз максатын, өз ордун, жолун табууга, өзүн табууга аракет кылышы керек. Мына ошол өзүн издеген турмуш сапарында көңүлгө ала турган маанилүү нерсе сени менен кошо жолго чыккан сапарлашың. Бул китепте өмүрүнүн 60 жылдан ашуун мезгилин коммунисттик системанын пайдасы үчүн жумшаган белгилүү атеист адамдын кезектеги сапарында жаш мугалим менен сапарлаш болгону, өмүр бою жообун таба албай келген суроолоруна далилдери менен толук канааттандырган жооп алуусу менен 60 жыл жактап келген көз карашынын 6 саатта кыйраганы, сапарынын соңунда саждага баш коюп, өмүр бою өзү жок деп үйрөтүп келген Кудайга тооба кылганы тууралуу таасирдүү окуя баяндалат. Баш сөз. Бул китепте орун алган окуялар ойдон чыгарылган же жазуучу тарабынан атайын бир максатта көркөмдөлүп жазылган эмес. Баары жөнөкөй адамдардын жашоосунан алынган окуялар. Толугу менен болгон окуядан алынган бул чыгарма бир шедевр болсун деген максатта жазылган эмес. Ошондуктан муну бир роман же повесттин түрү катары кабыл албоо керек. Бул кадимки адабий чыгармадан айырмаланып, эркин формада жазылган чыгарма. Болгону жазуучу тарабынан айрым оңдоп түзөөлөр киргизилип, адабий тилге салынып, дидактикалык ыкманын негизинде айрым турмуштук сабак алынуучу окуялардын мааниси тереңдетилип берилген. Чындык жашоодон алынган окуялардын мындай түс алып, дидактикалык максатта жазылышын эске алуу менен адабий чыгармалардын катарында бааланбашы талапка ылайык. Бул китеп негизинен жаштарга арналган. Ошондуктан жөнөкөй сөздөр, кыска сүйлөмдөр колдонулуп, окуяларды сүрөттөөдө көркөмдүүлүккө эмес, түшүнүктүү болушуна басым жасалганын белгилей кетүү зарыл. Эмне үчүн китептерибизде кайра-кайра окшош темалар келе берет деген суроо туулушу мүмкүн. Мунун эки башкы себеби бар. Биринчиси, чыныгы болгон окуялар жашоодо кандай болгон болсо ошондой түрдө, мүмкүн болушунча ашыкча өзгөртүүлөргө учуратпастан берилген. Башкача айтканда, өтө курч, мыкты чыгарма болсун деген максатты көздөгөн эмес. Экинчиден, бул китептерде орун алган окуялардын баары коомдун, айрыкча жаштардын моралдык баалуулуктарын бекемдеп, кыйынчылыкта сабырдуулук көрсөтүүгө, ыйман маселелерине өзгөчө маани берүүгө үндөйт. Окурмандардын окуялар менен бетме-бет келишине себепчи болот. Ошондуктан жаштардын жашоодо туура багыт алуусуна, баалуулуктарды туура тандоосуна жол көрсөткөн турмуштук окуялар дыккат тандалып алынган. Сырдуу сапарга даярдык. Алгачкы кабарды алган кезде кубанычым койнума батпай, кадимкидей канат бүтүп, көкөлөп уча тургандай толкунданып чыктым. Сентябрдын салкын тартып, нымжыттанган ошол кечки абасын кантип унутам. Ойлорум ордун таппай чар жайыт болуп, жүрөгүм кабынан чыгып кетчүдөй катуулап согуп жатты. Ошол жылы күз мурункудан эрте келип, аба ырайы бир топ суук тартып калган эле. Күздүн салкын жели жүзүмдөн сылап, жамгырдын муздак тамчылары чачтарымдан сарыгып, койнума кирип жатты. Чабыттаган ойлорум менен алышып, үйгө шашып бараттым. Башка учурда кийимимден өтүп, ички койнума кирген муздак жамгырдын тамчыларынан улам чыйрыгып чыгат элем. Бирок бул жолу эмес. Бул жолу кыялыма канат байлап, жан дүйнөмө бүлүк салган сезимдер ичимди ысытып, кан тамырларым менен денеме тарап жатты. Аты белгилүү, орду белгилүү, бирок кимдер менен, кандай шартта жолугушарым тууралуу кабарым жок улуу сапарга кадам таштаган элем. Мугалимдик кесип, сыйкырдуу бир дүйнөнүн эшигин ачып кирип баргандай эле. Мына ушул улуу максатыма жетүү үмүтү окуучулук кезимдеги, андан соң студенттик турмушумдагы башка түшкөн кыйынчылыктардын баарын жеңип жүрүп отурууга жардам берди. Ар бир кадамымда 13 жылдык окуучулук жашоом көз алдымдан тасмадай чууруп өтүп жатты. Мына эми расмий түрдө дайындалган мугалим болдум. Мугалим болуунун жагымдуу сезими жан дүйнөмдү аралап, көкүрөгүмдү тиреп чыкканын сездим. Дүйнөнүн чар тарабын багындырган аскер башчысы салтанаттуу жеңишинин рахатына маашыр болуп тургандай бир сыймыктуу сезим бүткүл дене боюмду кучагына алды. Бир жагынан кыялымдын кемесинде чабыттап, бир жагынан кандай болот деген бир аз сана аркаган ойлорго байланган бойдон үйгө бардым. Кичинекей үйүбүзгө дос туугандардын баары келген экен. Мени кубануу менен тосуп алышты. Баарынын жүзүндө сыймыктануу сезими байкалып турду. Айылдагы бир жетим бала чоңоюп, мугалимдик кесиптин ары түйшүктүү, ары ардактуу сапарына чыгып жаткан. Мына ошол жашоонун жаңы баскычына кадам койгон сапарга узатуу, ошол сыймыктуу кесиптин ээсинин кубанычын тең бөлүшүп, жагымдуу сөздөрүн арнап,
акыл кебин айтып коюу максатында келишкен экен. Турмуштун ысык суугунда, жашоонун жаман жакшы күндөрүндө бири-бирине колдоо көрсөтүп, жөлөк таяк болгон туугандык мамилелердин, кошуналык вазыйпанын канчалык чын ниеттен болуп жатканынын далили мына ушул. Бүгүнкү күнгө чейин мен башкаларды сапарга узаткандардын гана катарында жүргөн элем. Ошол кечте мени узатып жатышты. Мына ошондо мен сапарга чыккан адамдын кандай толкунданууларды, кандай кубанычты башынан өткөрөрүн билдим. Анын жалгыз эмес экендигинен, аны сыйлап, баалаган жакын адамдардын бар экендигинен кабар берген мындай узатуу салтынын кандай жагымдуу экенин анык сездим. Мына, Анадолу элинин ата-бабадан урпактарга калтырып келаткан салты. Ошол кечте айылдын кадырман аксакалдарынын баары үйгө жакшылыгыбызга ортоктош болуп, кубанычыбызды тең бөлүшүү үчүн келишкен эле. Алардын төрүбүздө отурган эле мага тоодой кубат берип жатты. Мугалимдик кесиптин коом ичиндеги ордо, кадыр баркы, мааниси тууралуу ар кандай икаяларды айтып, акыл насааттары менен бөлүшүп олтурушканы менин келечектеги кесүүмө болгон жоопкерчилигимди жана өзүмө болгон ишенимимди арттырып койду. Карыны сөзүн капка сал дегендей, кесиптик жашоомдун келечегине багыт бере турган мындай акыл насаат, кеп кеңештерин кемибес кенч катары баалап, баарын эсиме түйүп алып жаттым. Алардын ар бир сөзү жүрөгүмдү нурдантып да, шыктандырып да, толкундантып да жатты. Бир убакта эл сыйлап урматтаган, билимдүү, кадыр барктуу бир аксакал «Мен эми сага мугалимдик кесиптин сырларын бир баштан айтып берейин» деген кезде кагаз калем алып, баарын жазып алуу керек болду. Себеби келечектеги кесүүмдүн негизги мазмунун, маани маңызын ачып бере турган акыл кептерди тизмектеп жазып алышым керек эле. Мугалимдик кесип баардык кесиптердин кадыр барктуусу экендигин баяндаган мазмундуу кебин мындай баштады. Алгачкы насаат. Айыл жергесинин кайсы жеринде болбосун, мугалим коомдун эң маанилүү динамикасы болуп саналат. Мугалимдик кесип бул пайгамбардын иши. Коом ичиндеги муктаж адамдарга илим дүйнөсүн ачып, маданияттын жана маалыматтын булагынан суусунун кандырууга жол ачкандан пайдалуу нерсе барбы? Мындай милдетти жогорку деңгээлде иш жүзүнө ашыруу үчүн ошол илим-билим дүйнөсүнө сапар ала тургандардын өзүн жакындан таанып, аларга ылайык келген жана таасирдүү боло турган ыкманы тандоо керек. Аларды туура жолго багыттаган окутуу процессинде эч бирине катуу айтып капалантып, коркутуп же көңүлүн иренжитип албоого дыкат болуу зарыл. Мугалимдик кесип ар бир окуучунун жүрөгүнөн орун алып, алардын ишенимине ээ болуп, илим-билим дүйнөсүнө гана эмес, келечек жашоосуна багыт берип, ээрчитип алып кете турган иш болуп саналат. Мына ушул нерсени толук өздөштүргөн мугалим гана жеңишке жете алат. Окуучулардын сүйүүсүнө, ишенимине арзыган мугалим гана ийгиликти багындырат. Экинчи насаат. Айыл жергесинде жашаган коомдун каада салт, үрп-адаттарына каршы көз карашта болгон, алардан узак болгон же толугу менен четте калган мугалим ал жерден эч бир ийгиликке жете албайт. Ал гана эмес, айыл турмушунун нугуна каршы сүзгөн мугалим ал айылда жашай албайт. Мугалим алгач чын дилинен кылган иши, салмактуу сөзү, жылуу мамилеси, адеп-ахлагы менен элдин ишенимине кириши керек. Мына ошондон кийин алар мындай мугалимге алгач үйлөрүнүн, андан кийин жүрөктөрүнүн эшигин ачып, өз кишиси катары кабыл алат. Ал үчүн мугалим жоопкерчиликтүү, өз ишинин мыкты адиси гана болбостон, ар бир адамды жакындан таанып, тил табышып сүйлөшө алган, аларды түшүнө билген психолог дагы болушу зарыл. Биздеги мугалим деген түшүнүк балдарды окутуу деген түшүнүк менен гана чектелип калбашы керек. Ал балдарды окуткандан тышкары өзү жашаган айылдагы коомдук иштерге активдүү катышуу менен зарыл болгон учурда маселелерин чечүүгө жөндөмдүү болушу керек. Үчүнчү насаат. Майрамдарда, тойлордо, айрым салтанаттарда жана башка маанилүү күндөрдө элдин баары мугалимди күтүп калышат. Албетте, мындай урмат сыйга мугалим татыктуу болуп, элдин ишенимин актай билиши керек. Ал үчүн көптөгөн аракеттерди жумшап, ар дайым билимин тереңдетип, дүйнө таанымын кеңейтип, мезгилдин талабынан артта калбашы зарыл. Бир гана окуу китептериндеги теориялык билим менен чектелип калган мугалим коомдун заманбап талаптарынын алдында алсыздык кылып, күн санап жаңыланып жаткан маалыматтарды толук жеткире ачып бере албай калат. Мугалим ар бир окуядан, ар бир турмуштук тажрыйбадан жыйынтык чыгарганды жана өзү үчүн сабак алганды өздөштүрө билиши керек. Төртүнчү насаат. Жүрөктүн нуру диний илимдер, ал эми акылдын нуру табигый илимдер болуп саналат. Бул эки илимдин биригиши менен акыйкат жаралат. Мына ушул эки илимди бирдей алып кетүү менен окуучу ийгиликке жете алат. Эгер аларды бири-биринен ажыраткан болсо, анда бирөөсү карандай ишенимге, фанатизмге, экинчиси курулай шектенүүгө, күмөн саноого алып барат.
Жана мындай нерсе адамдын өзүнө гана эмес, коомго дагы зыянын тийгизет. Адамдын жүрөгү дагы, акылы дагы бирдей даражада жаңы маалымат менен камсыз болуп турганда гана жашоого болгон көз карашы позитивдүү, жашоо турмушу үлгү алаарлык болот. 5-насаат. Мечит менен мектептер айыл жергесинин башкы таянычы, түркүгү болуп саналат. Айыл элинин болгон байлыгы да, тынчтыгы да, ынтымак ыраашкерлиги да мына ушул эки түркүктүн саламаттыгынан көз каранды. Мечиттин атмосферасын дин, мектептин атмосферасын илим жандандырат. Дин адамдардын ортосундагы душмандыкты жоюп, достукту, бир туугандыкты пайда кылат. Илим болсо караңгылыкты жоюп, сабаттуулуктун, маданияттуулуктун эшигин ачат. Ошентип ал айыл илимдин, фазилеттин, маданияттын жана бир туугандыктын турмуштук сабактарын өз ичине камтыган чоң мектепке айланат. Мына ушунун баарын чеберчилик менен бири-бирине тыгыз байланыштырып, бирдей деңгээлде өнүктүрүп алып кете алган имам жана мугалим болуп саналат. Эгер мугалим диний жамаатка карата терс көз карашты карманып, айылдын эң ыйык жайы болгон мечитти айланып өтүп жаткан болсо, ал эми имам мектепти диний баалуулуктарды жокко чыгарган капырлыктын ордосу катары баалап, коомду ишенимден кайтарат деген пикирде болсо, ал айылдын ыркы бузулуп, ынтымагы ыдырап, эл экиге бөлүнүп, бузукулуктун учкуну каптайт. Улуу оттун чыгышына себепчи болгон мындай учкунду убагында өчүрүп, элдин ынтымагын сактап калуу үчүн имам менен мугалимдин бири-бири менен тыгыз иш алып баруусу зарыл. Келечектеги кесибимдин негизги багыты болот деген жаркын үмүт менен алтындан баалуу болгон бул насааттардын ар бир тамгасы кагаз бетинен гана орун албастан, жүрөгүмдүн тереңинде кыттай уюп калды. Бул насааттар жашоомдун башкы эрежелери, ошол эле учурда мугалимдик кесибимдин башкы критерийлери болуп калмакчы. Ошол үчүн кечке чейин маанайым көтөрүлүп, толкунданып жүрдүм. Ошол күнү кечинде мойнумдагы руханий жоопкерчиликтин улуулугун сезип, мага болгон ишенимди актай билүү, кыялымдагы ишти өтөөсүнө чыгара билүү үчүн жаратканга дуа кылып жаттым. Аллахка алакан жая: "О Раббим, бир жетим кулуңа жардам кыла көр. Кайгырганды кубантып, илимге муктаж болгондорго жардам көрсөтө алгандай кесибиме татыктуу кызмат кылууну насип кыл", деп бир топко чейин көз жашымды кургатпай жалбарып дуа кылдым. Ошентип мезгил жетип, айылдаш туугандардын акыл кептерин жүрөгүмө түйүп, алтындай баалуу насааттары жазылган дептерим менен китептеримди чемоданыма салып, жолго чыгаарда апам мээримтүүгө кучактап, андан кийин алаканын жайып, батасын берди. Апамдын чын дилинен чыккан дуаларын жүрөгүмө бекем түйүп алдым. Себеби апамдын ал дуасы өйдө төмөнү, ысык суугу көп болгон турмуш жолунда туш келе турган кыйынчылыктардын ачкычы болооруна шегим жок эле. "Уулум", деди ал. "Адамды эмес, бир окуучуну капа кылганы бул жакта турсун, бир кумурскага дагы зыян келтиргениңди уга турган болсом, мен аны кечирбейм. Мен жараткандын алдына адамдарга илим булагынын көзүн ачкан, караңгылыкта жарык нурун чачкан мугалимдин апасы катары сыймыктануу менен чыккым келет. Көңүлүңө бекем түйүп ал. Мени бул сыймыктан куру калтырба. Ар дайым сен үчүн дуа кылам. Ким билет, бул сапарыңда кандай сырдуу окуялар сени күтүп жатканын. Жараткандын сырдуу эшиги аркылуу сына турган даанышмандыктарын байкоо салып баамдай алууң үчүн акылың сергек, жүрөгүң ар дайым сезимтал болсун". Көз жаштары менен узаткан апамдын дуалары менин жоопкерчилигимди арттырып, көкүрөктө жанган ышкы отуна май тамызгандай болду. Ойлорум алып учуп, ар кандай сезимдердин кучагында автобус токтоочу жайга жөнөдүм. Колумда чемоданым, жүрөгүмдө кыттай уюган апамдын батасы. Апамдын жараткандын сырдуу эшиги аркылуу сына турган даанышмандыктарын байкоо салып баамдай алууң үчүн акылың сергек, жүрөгүң ар дайым сезимтал болсун деген сөзүнүн салмагы колумдагы чемодандын салмагынан дагы оор болуп турду. Көп нерсени көрө элек жаш акылымды турмуш жолумда кандай сырдуу окуяга туш болушум мүмкүн деген ой курчап алды. Апамдын алдын ала көрө билгендей, чындап эле алдымда мени күтүп турган сырдуу окуялардан ал кезде эч кандай кабарым жок эле. Эмнеси болсо да, баасы да, баркы да алтындан кем болбогон апамдын бул сөздөрүн жүрөгүмө бекем түйүп алдым. Мен көрө турган, турмушумда туш боло турган нерселер али алдыда эле. Үрөй учурган кыянаттык. Ошентип бир жагынан бүткөн боюмду кандайдыр бир толкундануу, бир жагынан тынчсыздануу ээлеп алды. Автобус менен ишимди баштай турган айылды көздөй сапарга чыккан болсом, ойлорум аркылуу кыялдар дүйнөсүнө сапар алдым. Жылуу сезимдерди жүрөгүмө уялаткан кичимекеним улам жылып артта калып баратты. Алдыда болсо узак жол.
Көздөрүмдү жумуп, алгачкы студенттик жылдарымдан бүгүнкү күнгө чейин кыялданып келген мектепти элестетип бараттым. Ар күнү ишим кызууланган кичинекей мектеп. Жанында атайын мугалимдер үчүн баардык шарттары менен чакан үй. Чарчаганда акырын басып барып көңүл эргитип, жүрөк сергитип эс ала турган жакшынакай бакча. Табигат менен жуурулушуп, артымды салып, таянып отуруп алып рахаттана китеп окуй турган бактар. Айланамда периштедей таза, аруу, окуучуларымдын эч нерседен капарсыз ойноп жүргөнү. Дагы кандай сонун элестер көз алдыман өтүп жатты. Кыялдар дүйнөсүндөгү мындай эс алдырган элестер улам барган сайын кызыктуу болуп, сыйкырлап алгандай улам тереңине тартып бара жатты. Ошентип жүрөктү жылытып, жүзүмдө жылмаюуну пайда кылган таттуу кыялдарга батып, өзүнчө күбүрөнүп жиберсем керек. Жанымда отурган карыя мага кайрылып, "Студентсиңби, балам?" деди акырын гана. Урматтуу угарман, аудиокитептин толук версиясы жабык Telegram каналга жүктөлгөн. Мээнет кылган адамдардын эмгегин баалап, аудиокитептин уландысын сатып алып угуңуз. Толук маалымат алуу үчүн биздин Оку 24 Instagram баракчабызга жазыңыз.